Сиз эгер жеңишпекин сүрөттөсөңүз кандай болмок? Жок, мен айтып атпаймынбы, ал такыр эле жоопкерчилиги жок адам, билбейм кантип 3 баланын атасы болуп жүрөт депчи. Азыр кичине болсо дагы кичине мүмкүн балдардын атасы болуп кичине өзүнө келе баштады, бирок илгери мисалы үчүн биринчи кинобуз напарниктери тартып атканда ал өтө көп урушчубузду. 1 саатка кечигет, 1,5 саатка кечигет съемкаларга. Мен айтчумун эле, мынакта улуу байкелер, улуу актер байкелер бар, ошолорду сыйлабайсыңбы жок дегенде тышуу эле аны менен акыркы таптарда мен эме деп коркута баштадым, акча жагынан кыскартып салам деп. Сразу эле дисциплинасы оңолуп кетти да. Жоокерчилиги оңолуп кетти. Айткандай эле өзү сценарист катары аябай таланттуу, актер катары аябай таланттуу, режиссер болуп көрдү. Өтө жаккан жок, слишком много ответственность экен деп туруп. Ал Айыл Кемп деген кинону режиссер болуп тарткан, ошондо бир 10-15 килограммга арыктап, мондай эле болуп калган да.